Бисмилла деп, дагы бир сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Көңүл буруңуздар, Бишкек шаарындагы Арча Бешик конушунда жайгашкан дал ушул 2 кабаттуу чоң үй шашылыш түрдө 450 миң долларга сатууга коюлду. Азыр мен сиздерге дарегини так түшүндүрүп берем. 5,5 сотук жер аянтында жайгашкан, айланасы бүт тосулган Арча Бешик конушу Каракоо көчөсү болуп калат. Бул жагы батыш жагында 150 метрде Ширалиев көчөсү бар. Ылдый түшкөндө баягы эле Газпром, Сүмбүл банясы, мечит бар. Ал эми Каракоо көчөсү чыгышты көздөй бир 400-500 метрдей барганда светофордо Баха Садырбаев көчөсү менен кесилишет. Ага чейин бул жерде мектеп бар. Демек дареге түшүнүктүү болду. Бул дарек Каракоо көчөсү 156. Даярсыздарбы көргөнгө? Бул жерде бүт коммуникациялык шарттары бар. Газ, суу, свет, канализация, интернет, домофон, үйдө отопление, сурагандын жашоого керектүүнүн бардыгы бар. Жүрүңүздөр. Мына айланасы бүт песка блок дуал менен тосулган. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, навеске кире бериш дарбаза. Бүт камера көзөмөлдөр дагы көп жерге коюлган. 8 жерде бар. Бисмилла, мына кирип келдик. Үй чоң үй чындыгында. 290 чарчы метр чыгат, 2 кабат. Бир эле бөлмөлүү аркасында подвалы бар. Фундаменттагы жерден 1 метрден бийигирээк көтөрүлүп турат. Үйдүн сырты жылууланган. Анан сырты жидкий травертин менен жасалган, терезелери пластик, сыртында темир решеткалары менен. Үйдүн аянты 290 чарчы метр, узундугу 19,5, туурасы 12 метр. Бул жагы мына жашыл аянтча бак деп коелу. Көбүнчө ошо арча дарактары отургузулган, төрдө дагы площадкасы бар. Ал жерге тапчан койсо болот. Ал эми бул жагы навес, очоккана, барбекю зона бүт бардыгы ушул жакта. Ал жакты аягында көрсөтөбүз. Үйгө кирели. Үйдүн кире бериши ушул жер. Жүрүңүздөр, бисмилла. Тепкич менен көтөрүлүп чыгабыз, эшикти ачабыз, анан үйдүн ичине киребиз. Киргенде эле бул жер прихожка. Тамбур деп коебуз. Оңдо, анан солдо. Эки жагында шкаф бар. Экинчи эшикти ачып киргенде бул жер мына коридор, коридордон сразу оң тарапка холго киребиз. Бул чоң бөлмө холл, мына дивандары менен бардыгы коюлган, аябай кенен. Бул жагы 3 терезе эркерлүү. Чоң LED экран телевизор, анан 8 жердеги камеранын сервери экраны ушул жерде. 8 жерге камера койгон, интернет бардыгы туташтырылган, онлайн дагы көрүп турууга болот. Бул жагы эми мына классикалык ремонт болгон, күзгүлөрү менен, бра лампалары менен, обойлору менен, рамкалары менен, потолокто мына люстралары менен ушундай бир сонун жасалган. Асты теплый пол экен. Ал эми ушул тарапты чекеден көрсөтөйлү, а? Андан өтүп бери келе турган болсок, бул жакта төрдө бир спальня бар. Бул кичи зал же болбосо коноктор үчүн биринчи кабаттагы жатак бөлмө деп койсок болот. Кенен, узун туурасы 4x5 20 квадраттын тегерегинде чыгат. Терезеси түштүк тарапта. Бул эми баягы айылдан келген коноктор үчүн, улгайган ата-энелер үчүн да. Андан кийин бул жакта биринчи кабаттагы санузели жайгашкан. Санузелде бүт сантехникалык шарттары бар. Төрүндө душ, кир жуучу машина, унитаз, биде жана башка бүт бардыгы бар. Андан кийин сырттан киргенде бул жактан жүрүңүздөр. Бул болсо кадимки ашкана. Ашкананын аянты аябай кенен да. Караңыздарчы. Бул жагы 3 терезелүү эркер, чай ичүүчү орундук, кондиционер. Эшиктен киргенде бул тарабы муздаткыч, ашкана эмереги, крашенный. Бүт идиш жуучу аппараттарынан бери, мойкаларынан бери, газ электропечка, вытяжкаларынан бери, духовкаларынан бери бардыгын коюп койгон. Полу бүт кафель, потолок люстралары менен жасалган. Бул эми ашкана. Жүрүңүздөр, кийинки бөлмө. Мында болсо чоң залы бар. Зал аябай кенен. Өтө кенен туугандар. Бир 20-25 адам батат да бул жергечи. Стул бардыгы коюлган. Туурасы бир 4,5 метр чыгат. Бул жагы эркерлүү. Мына көрүп турасыздар. Аябай кенен классикалык ремонт болгон бөлмө. Бул эми тойкана. Мындай гарнитура стенкалары менен да. Бул зал. Полу бардык бөлмөлөрдүкү ламинат. Эшиктери дал ушундай гүлдүү эшиктер. Заманбап. Кеттик эми. Экинчи кабатка чыгабыз. Тепкич, асты кладовка. Бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, тепкичи жыгач каражаттарынан жасалган. Экинчи кабатка түз эле ушул жак менен көтөрүлүп чыга беребиз. Экинчи кабатта 4 жатак бөлмө бар. 2 мастер спальни. Мастер спальни ичинде душтары менен. Жүрүңүздөр, киребиз. Бул биринчи мастер спальни. Киргенде эле бул мына кенен бөлмө.
Өзү жатак бөлмө, уктоочу бөлмө ушундай кенен болсо жакшы да. Спальный дивандар коюлган, бул эми келиндики сеп экен, буларды алып кетет. Телевизор коюлган, интернет киргизилген. Анан мына бөлмөнүн ичинде атайын ванна бардык шарты сантехникалары менен коюлган. Эми кийинки спальныйды көрсөтөбүз. Бул жакта мына кириңиздер, киргенде эле кенен бөлмө. Бул дагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жагы эркерлүү, көчө жак, как раз. Жумуш жайы, шкаф, спальный диван, сейфтери. Тиги жакта мына көрүп турасыздар, кондиционерлери менен. Потолоктору бүт бардыгы мына бассейн болуп жасалып, ленточный, люстралары бардыгы коюлган. Бул жакта жуунуучу бөлмөсү. Мынакей. Киргенде биде, унитаз, күзгү, раковина, душ бүт бардыгы бар. Андан кийин келиңиздер. Бул жакта кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Ортодо чакан кладовкасы бар, төшөк, сандык, бардыгы ушул жакта. Ал эми бул болсо дагы бир спальный. Же болбосо муну рабочий кабинет кылып алса деле боло берет. Айыл ападан конок келгенде, же балдарды үйлөгөндө, же кыздарды ушул бөлмөгө кенен киргизип койсо болот. Аябай кенен. Узун туурасы бир 5ке5, 25 квадраттын тегерегинде чыгат. Ал эми бул жакта биринчи кабаттагыдай эле спальный, анын жанында жалпы санузел менен. Бул экинчи кабаттагы ушу коноктор үчүн спальный. Бүт ошо септин төшөктөрү, шкафтары бардыгы ушул бөлмөдө. Көрдүңүздөр, экинчи кабаттын планировкасы ушундай. Экинчи кабатта дагы бир ваннасы бар. Көрдүңүздөр, үйдө жалпы 4 санузел, ванна душтар бар да. Бул жер мына көрүп турасыздар, тепкич, түшө бериш, чыга бериш, аябай кенен. Азыр эми сыртка чыгалы дагы, калганын дагы улантып, бир катар сиздерге көрсөтүп берели. Келе бериңиздер. Мына бул жерде тапчкалар турат. Улантып көрсөтө беребиз. Үзмөй жок. Уланта беребиз. Келиңиздер. Бияктанын аягына көрсөтөбүз. Бул жакка жүрүңүздөр. Бул жерде болсо мына ортосуна мына көрдүңүздөр, ак ташты коюп, арча дарактарын, гүлдөрдү отургузуп, аябай кооздоп газон эгип коюптур. Бул жер навес, дарбазасы мына пультовой дарбаза. Үстүнө сүрүлүп ачылат. Потолоктору барды жасалган. Асты, мына алдындагы тротуарлар бардыгы брусчатка болгон да. Ал эми бул болсо Toyota RAV4 жылы 2020 экен. Toyota RAV4 Дубайдан келиптир. Муну дагы $22,000 сатам деди. Биякта подвалы бар. Подвалды көрүп коелу, бир эле бөлмө. Мына кирип келгенде көрдүңүздөр. Төрдө болсо мына шкаф коюлган. Ашыкча оокаттары биякта. Бойлер, бүт үстүнө спальныйга ушактан суу берилет. Морозильниктерден бери бардыгы коюлган, газ печкасы. Бүт система ушул жерден тартылган. Көрдүңүздөр, бул подвал, ремонт болгон, баары жакшы. Анан үйдүн фундаментинин сырты, айланасын тоскон дубалдардын фундаментинин ичи сырты бүт ушундай натуралдык таш менен кооздолуп жасалган. Улантабыз. Бул жакта болсо очок канасы жайгашкан. Очок кана мына төрдө. Газ кирген, суу келген, чоң казан коюлган, төргө болсо кичи казан коюлган, барбекю, шашлык бышыра турган жайы менен. Ал эми төрдө болсо, үйдүн аркасында 1 метр жолу бар, төрдөгү ал сырткы ажаткана. Ал эми нар жагынан алып караганда, ал жакта отункана, көмүрканасы бар. Эми үйдү $450,000 сатууга койду. $450,000 деди. Өзү бу Арча Бешикте магистралдын жогор жагында жер өзү кымбат болуп атат да. Мен мактап кымбаттаткан жокмун, бирок базар ушундай болуп атат. Анан үйдүн баасын менимче мындай орто баа койду, реалдуу эле жакшы эле бааны койду. Ар бир үйдүн өзү товардын кардары бар да. Төрдө турган ал көмүркана, отункана, нар жагында ажатканасы бар. Мына жер дагы жашыл зона. Көрүп турасыздар, сонун жасалган. Ал эми бул площадка тапчан кое турган площадка, бассейн кое турган площадка. Каласаңыздар, машина киргизиш керек болсо, мына жерде ачып туруп дарбаза коесуздар, үстүн навестеп койсо, болду, машина кире берет, навес болот. Ушундай эми үйдүн мына кооздугун көрүп коюңуздар. Аябай чоң үй. Канча бир 3 жагында эркери бар да. Проект дагы жакшы. 8 жерде камера, домофон бүт бардыгы бар. $450,000 кеми бар. Шашылыш түрдө сатып атат. Анткени бул үйдүн ээси
бир жерде бир бизнеске чоң курулуш кылып аттыр, ошон үчүн сатууга коюп аттыр. Акча керек экен. Зарылчылык үчүн. Анан эми муну сатса квартира кылып бир нерсе кылып жашап турар. Зато бизнести жолго коюп жүргүзүп алса, бул үй бүлө үчүн, үйдүн ээси үчүн аябай жакшы утук болот. Анткени бизнес керек нерсе. Арча Бешик конушу Каракоо көчөсү 156 магистралдан көтөрүлүп чыгып келет. Бул жагы болсо Шералиев көчөсү жагы, батыш жагы. Ал эми бул жагы болсо Бахадан кирет. Эки жагынан тең негизи ыңгайлуу. Көчөсү деле мына тынч, жакшынакай көчө экен. Эми бизден ыраазы болуңуздар, биз эми колдон келишинче көрсөттүк, сатыла турган үйлөрдү көрсөтө беребиз, тарта беребиз, сиздерге маалыматты жеткире беребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ассалому алейкум. Үй сиздерге насип кылсын. Ылайым ушул үйдө жалаң жакшылыктарыңыздар өтсүн. Тойлоруңуздар болсун. Тойлоруңуздарга келели. Ассаламу алейкум.